18-октябрга карата күндүн маанилүү жаңылыктары саламатсыздарбы? Ак үйдүн дарбазасын сүзгөн Ажиевдин апасы 5500 сом айыпка жыгылды. Вебкам студиялар түйүнүн уюштурганы үчүн 9 жылга соттолгон Даниэль Ажиевдин апасы 17-октябрда президенттин администрациясынын жаңы имаратынын унаасы менен сүзгөнү кабарланган. Элин райондук соту Сайкал Ажиевага майда бейбаштык беренеси боюнча 5500 сом айып салып, күбөлөрдүн айтымында окуя 14:30 болгон. Ажиевдин апасы ак үйдүн дарбазасын унаасы менен сүзгөн, кыйкырып бардык мүлкүн алып коюшканын айткан. Андан соң күзөтчүлөр аны унаага отургузуп милицияга алып барышкан. Кызыл Кыяда жол кырсыгынан 4 киши каза таап, дагы 4-өө ооруканага жеткирилди. Баткен облустук милициясынын маалыматына ылайык, кырсык 18-октябрь түнкү саат 2:50 чамасында Ош Баткен Разаков унаа жолунун Кызыл Кыя шаарындагы тилкесинде болгон. Ош облусунун Ноокат районунун 29 жаштагы тургуну Mercedes Benz үлгүсүндөгү унаа менен чыгышты көздөй баратып каршы тилкеге чыгып кеткен. Ал Кызыл Кыя шаарынын 57 жаштагы тургунунун Honda Step үлгүсүндөгү унаасын сүзгөн. Кырсыктын кесепетинен 4 киши каза таап, дагы 4-өө ооруканага жеткирилген. Бул боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө уланууда. Чаткал кар көчкүдө каза болгон 3 кишинин сөөгү табылды. Чаткалдагы кар көчкүнүн алдында калган дагы 2 кишинин сөөгү табылганын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Ошону менен жалпы 3 кишинин сөөгү табылып, дагы 3-өөнү издөө иштери уланууда. Башкы тирек айылынын башчысы Кубанычбек Орозбаевдин азаттыкка билдиришинче, сөөгү табылган 2 киши агайыны болгон. 18-октябрда Чаткал районунда жайгашкан Аксай районунда дайынсыз жоголгон 6 жаранды издөө иштерин улантууга тик учак тартылган. 9-октябрь күнү Канышкыя айылынын тургундары жана бир чет элдик жарандан турган 14 кишилик топ эндик өсүмдүгүн тамырын издеп тоого кеткенден кийин дайынсыз жоголушкан. 16-октябрда издөө иштеринин натыйжасында 8 жаран аман эсен табылган. Ал эми калган 6 киши кар көчкү алдында калышы мүмкүн деген маалымат берилген. Издөө иштеринде өзгөчө кырдаалдар министринин жалпы 20 куткаруучусу тартылып, зарыл болгон бардык техникалык жабдуулар колдонулууда. Куткаруучулар спутник аркылуу министр менен туруктуу байланышта экени кабарланды. 13-16 күндөрү Кыргызстанда аба ырайы кескин бузулуп, жамгыр тоолуу аймактарга кар жааган. Чаткал өрөөнүнө кар түшкөнү кабарланган. Өкем буга чейин аба ырайы кескин өзгөрүп, нөшөлүү жаан тоолуу аймактарда кар жай турганын эскерткен. Бишкек мэриясы кийинки жылы чет элдик банктардын эсебинен 280 автобус сатып алат. Депутат Гүлия Кожогулова парламент жыйынында эмне үчүн Бишкектин 2025 жылдагы бюджетинде автобус сатып алууга каражат бөлүнбөгөнүн сурады. Каржы министри Алмаз Бакитаев муну акыркы 2 жылда автобус сатып алууга 6 миллиард сом жумшаганы менен түшүндүрүп, буга байланыштуу 2025 жылдын бюджети кыскарганын айтты. Борбор шаарыбыз 100% коомдук транспорт менен камсыздалганбы? Эл нааразы. Мэрия автобустарга эмне болду? Жетиштүүбү деп сурады Кожокулова. Биринчи вице-мэр Мирлан Байгончоков жүргүнчүлөрдү ташыган автобустардагы дале жетишсиз экенин моюнга алды. Ал 2026 жылга чейин инвестициялык келишимдердин негизинде 250дөн ашык автобус сатып алынат деп билдирди. Анын айтымында Европа банкы 100 автобуска, Азия өнүктүрүү банкы 120 электробуска акча бөлөт. Май айында Бишкек мэриясы 100 троллейбусту Ош шаарына өткөрүп, аларды электроавтобустарга алмаштырууну чечкен. Жергиликтүү активисттер буга каршы чыгышкан.